Москва шаарындагы мекендештер, врач-стоматолог Анарбаев Бексултан сиздерге төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш алуу, сапаттуу тиш дарлоо, тиштеги таштарды ультразвук ыкмасы менен тазалоо, металлокерамика жана цирконий материалдары менен тиш салуу, брекет ыкмасы менен тиштерди түздөө, имплант салуу, балдар стоматологиясы жана башка. Толук маалымат +7 916 235 40 23 номеринде. Дареги, метро Заводская 2 выход, улица Автозаводская, дом 6, 3 мүнөт жакындыкта жайгашкан. Беллеге түйүүчү нерсе, тиш алуу жана дарлоо учурунда оорусу жок кызмат көрсөтүү артыкчылыгы бар. Мекенден алыста тиш ооруп кыйналсаңыз, биз сиздерди күтөбүз. АКШда жол кырсыгынан кыргыз жараны каза болду. Американын Пенсильвания штатынын Карбон округундагы штаттар аралык автомагистралда жол кырсык катталып, анда 38 жаштагы кыргыз жараны каза болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгында маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүү маселеси каралат. Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттардагы элчилиги кабыл алуучу өлкөнүн ыйгарым укуктуу органдарынын кызматкерлери ошондой эле каза болгон жарандын жакындары менен байланышта болуп, аларга зарыл консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө деп билдиришти министрликтен. Булак Суперкежи. Өлкөдө эски паспорттарды жаңы үлгүгө алмаштыруу акциясы жарым айда аяктайт. Кыргызстанда паспортту акысыз алмаштыруу боюнча улуттук компаниянын аякташына 15 гана күн калды. Бул туурасында 16 августта Санариптик өнүктүрүү министрлиги жарандарга билдирүү таратты. Маалымдалгандай, өткөрүп жаткан акциянын алкагында бардык жарандар өздөрүнүн эски үлгүдөгү паспортторун жаңы ID карталарына акысыз алмаштыра алат. Паспортту алмаштыруу себептерине карабастан аты жөнүн өзгөртүү, жоготуу же бузуу болобу бардык жарандар үчүн ыктыярдуу негизде жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө 1-июлдан тартып 15-июлга чейин 63251 паспорт алмаштырууга арыз кабыл алынган. Алардын ичинен 52685 ийгиликтүү иштелип чыккан жана берилген деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 1-июлда Санариптик өнүктүрүү министрлиги AN сериясы менен 2004-жылдын жаңы үлгүсүндөгү ID картасын 2024-жылдын жаңы үлгүсүндөгү ID карталарды алмаштыруу улуттук компаниянын башталгандыгын жарыялаган. Ички иштер министрлиги Орусияда кыргыз кыздарын коркуткандарды аныктады. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү социалдык тармактарда миграцияда жүргөн кыргыз кыз-келиндерди тартипке саларын видео кайрылуу аркылуу эскерткен кыргызстандык жарандар менен жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 16 августта кабарлады. 15 августта Instagram, Facebook жана башка бир катар социалдык тармактарда 30 чакты кыргыз жарандардын Орусияда иштеген кыргызстандык кыз-келиндер жүрүм-турумун оңдобосо чара көрүшөрүн эскерткен видео кайрылуусу жарыялаган. Алардын бул кайрылуусу соц тармактарда кызуу талкууланып, мындай жарма патриоттук мыйзамсыз экени, арты жаман болоору тууралуу эскертүүлөр берилген. Ички иштер министрлиги бул боюнча ыкчам түрдө Орусиядагы өкүлчүлүккө тапшырма бергенин маалымдады. Анын негизинде видео кайрылуу жасаган жарандардын тек жайы такталып, алар Москвадагы Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнө чакырылган. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ар бир жарандын укугу мыйзамдын негизинде корголо тургандыгын эскертилди. Аягында алар өзүн билемдик менен мыйзамдарды бузган аракеттерге барбай турганын билдиришти. Мыйзамды билбегендик кылмыш жоопкерчилигинен бошотпойт деп маалымдады Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Орусиядагы кыргызстандык жарма патриоттор кыргыз кыз-келиндерди жаман жолдо жүрөт деген негиз менен уруп сабап, курдуп, аны видеого тартып, социалдык тармактарга жарыялаган окуялар буга чейин мал менен кайталанган. 2012-жылы Сапаргүл аттуу кыз 10 чакты эркектин сурагына кабылып, аяосуз сабылган. Бул окуя коомчулукта резонанс жаратканы менен күнөөлүүлөр жоопко тартылган эмес. Булак Азаттык.
Захарова Курск облусуна Американын Химарс ракетасы менен сокку урулду. Жума күнү Курск облусуна биринчи жолу батыштан чыккан ракеталар менен божомолдор боюнча Американын Химарс системасы аркылуу сокку урулган. Бул тууралуу Россиянын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү билдиргенин Мария Захарова билдирди. Захарованын айтымында Клушковск районунун Сейм дарыясы аркылуу көпүрөдөн жасалган чабуулдан ал толугу менен талкаланып, эвакуацияланып жаткан жай тургундарга жардам көрсөткөн ыктыярчылар каза болгон. Тышкы иштер министрлиги адамгерчиликсиз иштерди жасаган күнөөлүүлөрдүн баары катаал жазаага тартыла турганын кошумчалаган. Булак Спутник KG. Мына чычкактардын артын карасаң, ар биринде 3-4 кыздын көз жашы турса керек. Калп эле патриот болбой эле койгула. Силер кыздарды алдап жатып таштап кетпесиңер. Эч ким бузулмак эмес. Өзүнчө патриот болуп жаткан Аташ деген аферист жаш кызды алдап жатып коюп, кийин ал аял түрмөгө түшүп, ал жактан төрөгөн экен. Аял менен кыздан бир да жолу кабар албаптыр. Бул жарыбагыр. Эми чыгып алып, бул чечимпизге акыл үйрөтпөй эле койсун. Үйлөнөрдө кыздыгын издеп каласыңар. Кыз болбосо аз келгенсип, уят кылып кайтарасыңар. Ошону силерге окшогон зөөкүр бузбаса, кыз өзүн өзү бузмак беле. Кыз киши менен мамиле кылдыңбы? Аны өз карамагыңарга алганды үйрөнгүлө. Ошол кыз менен аягына чейин болгула. Анан бир жатып таштап кетпей. Ошонун айынан канчалаган аял киши жалгыз бой энеге айланып, канчалаган кыздын бактысына балта чабылды. Ойлонуп анан дөөдөрөшсө деп жазылган Facebook'тагы мекенде иштеген баракчада.